Assalomu alaykum agayın. Buna hazır için görsettim. Çolpan Ata'daki baldardı. Baldardın altın balalık densoluktu kalıbına keltiriyor borboru dep жазылып турат. Эми кесинде чындыгында бул Аскар Акаевдин бийлигинин учурунда анан ал кишинин зайыбы көбүбүз илеген тагылып айткан Майрам Акаеванын демилгеси менен ошол мээрин фондусу менен фондусу аркылуу салынган деп угам, салынса жакшы салынган экен. Чынында калыстык үчүн айтыш керек. Эми алар кийин өзлөрүнүн жалаң корыстный дейли орусча максатына жолдонуп кетпегенде мынандай жакшы иштер болгондо убагында. Жакшы иштер. Эгерде ушундай эле артынан ушундай эле эл журтка мамлекетке деп кысмат болгондо сонун болмок. Эми мен көрдүм ичиндеги каталарын, жанагы бир кыргыз сөзү жогун. Сөз жок, жазылган. Эми таң каласың, жердин баарында эне тил деп атабыз. Эми бул биздин саламаттык сактоо министрлигине баш ийет экен. Эми ал министрликтин министринин дагы кыргыз тилине жасаган мамилесин билебиз. Эне тилибизге. Эми туугандар бул эне тилди ушунчалык кор кылып, эне тилди жанагыдай ылдый паска кармаганыбыз, паска урганыбыз ылдый жака. Мынандай колдонбой калганыбыздын өзү трагедия. Ошо министрге айтып коюш керек, Бейшенал мырзага. Эми муну караш керек ай. Ал бул тил деген урук дүйнөсү тамырыбыздан ажыраса гана элдүүлүгүбүз калат да. Эми балдар мына Оштон келген азыр мен Абдыкалык деген мугалим менен сүйлөштүм, ошо киши кейип атат. Эми Ош мына Баткен тарапта мекенчилдик сезим ойгонуп, кайра жаралуу болуп атат. Себеби жана улуттук кагылышуулардан кыргыздын намысы козголуп, кеп намыста туугандар. Бул улутчулдук эмес. Мейли улутчул деп Байдикем айткандай улутчул дей берсин бизде. Бирок улутуң болбосо сен кимсиң? Тилиң болбосо сен кимсиң? Урухуң болбосо, мына президентибиз айтып какшап аткан, указ чыгарып аткан наркың болбосо элдүүлүгүң жок да. Ошону мына бирден бир жер пайын түптөй турган жерде турабыз. Албетте бардыгы жакшы, эне тил өксүк. Кайда барба эне тил иштебейт да. Ошону айталы дедик. А жакшы, мен дагы бир айтып коеюн, Майрам эжеге рахмат айтам. Ушу жасаган бир кездеги иши үчүн. А кишилерди мен катуу сындап жүргөм, а калыстык үчүн айтканда, ушундай иштерди жазап, аттиң. Дайыма ушундай иштердин артынан түшкөндө тарыхта апапак бойдон калар эле. Арман дейли эми? Ден соолук болсун, аманчылык болсун. Алтын балалык. Кесилби? Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору деп. Мына алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору. Анан мен чийип көрүп атпайбы? Мына Кыргыз Республикасы мамлекет гимни жазылып турат, жакшынакай дейли. Кыргыз Республикасынын мамлекет герби. Анан гербтин алдында герб Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994 жылдын 14 январында токтому менен бекитилген. Автор Абдраев И. С. Дубанаев дейт. Кыргыз Республикасы мынанын ичиндеги ката, мына ким жазганы белгисиз. Мына гербтин түшүндүрмө баяндамасын жазганын катасын. Абдраев И. Дубанаев автор. Эми биз эне тил, мамлекеттик тил, кыргыз тил деп сайрап атабыз. Анан биздин келечегибизди тарбиялап аткан балдар. Мына жерде бир кыргыз сөз жок. Мен таң калдым. Мына регистратура орусча, мына жерде кабыл алгандан баштап, мына бул көрнөктө расписание дегенден баш бир кыргыз сөз жок. Мен таң калганым да. Таң калганым, ыйлагым келгени. Жанагы билим берүү министрлигине карайбы, мен такташалы да. Мына эне тил деп, кыргыз тил деп сайрап атабыз, өзүбүздүн мына жасап атканыбыз мына тартып аткан. Минздравка карайт. Иә. Минздравка карайт. Минздравка карасам жанагы